Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте, официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Кеминде 23 жыл мурда 100 сомго сатылып кеткен завод мамлекетке кайтарылды. Чүй облустун Кемин районунда мыйзамсыз менчиктештирилген химия металлургиялык комбинаттын бир бөлүгү мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу бүгүн 4-мартта УКМКдан билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргыз химия металлургиялык заводунун бир бөлүгү мамлекетке кайтарылды. 2002 жылы аталган заводду ТЛР сан жоопкерчилиги чектелген компаниясынын башкы директору 100 сом суммадагы акча каражатына символикалык түрдө мыйзамсыз менчиктештирилген. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында Кемин районунун Орловка шаарында жайгашкан аянты 6066 метр квадрат жана ага чектеш 2 гектар КХМНЗнын 5-цехи ыктыярдуу түрдө Орловка шаарынын балансына өткөрүлүп берилди. Энергетика министрлиги элде электр жарыгын үнөмдөөгө чакырды. Өлкөнүн энергетика министрлиги калкты электр энергиясын үнөмдөө колдонууга чакырды. Министрликтин маалыматына ылайык, 20 февралда Токтогул ГЭСтин бир гидроагрегаты реконструкцияга берилип, 300 мегаватт кыскарды. Ал эми 10 мартта Үчкоргон ГЭСтин бир гидроагрегаты реконструкцияга берилсе, 45 мегаватт болгон кубаттуулук кыскарат. Бүгүнкү күндө Токтогул ГЭСин реконструкциялоо долбоорунун алкагында акыркы 4-чү гидроагрегатты алмаштыруу иштери башталып, учурда иш кызуу жүрүүдө. Реконструкция иштери аяктагандан кийин Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу дагы 60 мегаваттка көбөйөт. Бул ГЭСтин бардык гидроагрегатын алмаштыруу менен реконструкция долбоору толугу менен аяктап, 2025 жылы станциянын кубаттуулугу 1440 мегаватты түзөт. Кошумча 240 мегаватт кубаттуулук кошулат деп жазылат маалыматта. Буга байланыштуу министрлик жалпы абоненттердин таңгысын 7:00-9:00, кечкисин 18:00, 21:00 аралыгында электр энергиясын үнөмдөп турууну өтүнөт. Электр станциялары АКСынын маалыматына ылайык, учурда Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8 миллиард 637 миллион куб метрди түзөт. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Камчыбек Ташиев жалгыз бой энеге бир бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Бүгүн 4-мартта УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев муктаж болгон үй бүлөгө бир бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Бул туурасында мекемеден кабарлашты. Маалымдалгандай, 17 февралда 1990 жылы туулган Канышай Махратбек кызы атайын кызматтын башчысына кайрылып, көзүнүн көрүүсү начар экенин, 3 баласын жалгыз тарбиялап келе жаткандыгын билдирген. Ошондой эле улуу кызы да бала кезден майып экенин кошумчалап, балдары менен батирди күн кечирип жаткандыгын айткан. Ташиев Канышай айымдын уулуна батирдин ачкычын тапшырып, балдарына беректерин берди. Биленгендей, Канышай айымдын туруктуу жумушу жок, бирок кайрымдуулук уюмдардан жардам алып келген. Турак жай маселесине байланыштуу да жардам сурап кайрылганы менен майнап чыкпай келген. Булак супер кежүү.
Өкмөт башчы Тажикстандык кесиптеши менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев менен Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзаданын эки тараптуу кызматташуунун негизги маселелерине арналган кеңейтилген форматтагы жолугушуусу болуп өттү. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиргендей, негизги маселелердин бири Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттеринин Оджен шаарында боло турган 3 тараптуу жолугушуусуна даярдык көрүү болду. Өкмөт башчыларынын сүйлөшүүлөрүнүн негизги багыты Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соода-экономикалык байланыштарды калыбына келтирүү жана андан ары өнүктүрүү болду. Бул багыттагы кызматташтыкты активдештирүү үчүн тараптар эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын төрагалыгы алдында өкмөттөр аралык кеңешти түзүү мүмкүнчүлүгүн талкуулашты. Ошондой эле маданий гуманитардык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн, анын ичинде Кыргызстан менен Тажикстандын элдеринин чыгармачыл мурастарын колдоо жана жайылтуу маанилүүлүгүнө да өзгөчө көңүл бурулду. Энергетика тармагындагы кызматташуунун келечегин кароодо алар эки өлкөнүн энергетикалык тутумдарын бириктирүүгө, региондо электр энергиясын экспорттоо үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө мүмкүндүк берүүчү Каса 1000 стратегиялык долбоорун ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгилешти. Ошондой эле өнөр жай кооперациясын өнүктүрүү жана өлкөлөр ортосунда үзгүлтүксүз аба жана транспорттук каттамдарды калыбына келтирүү маселелери талкууланды. Жолугушуунун соңунда тараптар жолугушуунун жыйынтыгы Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы өнүктүштүк мамилелерди мындан ары да чыңоого жана өз ара кызыкчылык туудурган бардык тармактарда кызматташууну кеңейтүүгө өбөлгө болоруна ишеним билдирди. Трамп Ак үйдөн табылган кокаин кимдики деп эсептейт. АКШ президенти Дональд Трамп Ак үйдөн табылган кокаин мурдагы лидер Джо Байденге жана анын уулу Хантерге таандык экенин The Spectator басылмасына берген маегинде билдирди. Ооба, Джо, Хантер, балким Джо деген ал кокаин окуясын комментарий берип жатып, Трамп кокаин табылган жердеги бардык манжа издери өчүрүлгөнүн айтып, бирок окуянын чоо жайын териштирүүгө убада берген. Эске салсак, 2023 жылдын июль айында жашыруун кызмат Ак үйдөн кокаин тапкан. Полиция өткөн жылдын июль айында жашыруун кызмат тапкан. Кокаин боюнча иликтөөсүн аяктаганын, бирок табылган зат президенттин резиденциясына кантип кирип калганын аныктай албаганын билдирген. Нью-Йорк Пост былтыр августта кокаиндин таңгагы кимге таандык экенин Байден өзү гана билет деп жазган. Россияда мыйзам бузган мигрант айдоочулук күбөлүк ала албастыгын айтышты. Россияга кирген эреже: тартип бузган мигранттар РФтик үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк ала алышпайт. Мамлекеттик автоинспекциянын экзамендик бөлүктөрүнө кайрылганда аталган категориядагы адамдарды атайын рейстерден текшеришет. Ага түшүп калгандарга автоунаа айдоого укук алыш үчүн теориялык билими жана тажрыйбасы боюнча тапшырчу экзаменге кирүүгө жол берилбейт деп жазган. Аталган басылма РФтин мамлекеттик автоинспекциясына таянып. Эске салсак, сөз болуп жаткан рейстер Россияда 2015 жылдын 5 февралдан тарта Ички иштер министрлиги, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын бириктүү порталында иштей баштаган. Рейстерге Россияда жашап иштегенге болбогон мигранттар боюнча маалыматтар киргизилген. Алар иштөөгө уруксат кылган патенти жок 3 айдан ашык жүргөндөр, убактылуу жана дайыма жашап турууга уруксаты жоктор, муну менен катар эле соттун күнөөлөгөн өкүмү киргенге тыюу салган жана жарандыгын токтоткон, депортация боюнча чечим чыккан кишилер да аталган тизмеге киргизилет. Булак Спутник KG.